Саламатсыздар балдар. Бүгүн биз силер менен тактоочтордун жазуу учурунда кандай тыныш белгилерди эске алуу менен жазуу керек, деги эле алардын сүйлөм ичиндеги орду, синтаксистик кызматы мына ушул туурасында биз силер менен маектешмекчибиз. Бүгүнкү сабакта мына ошол жөнөкөй жана татаал тактоочтор кандай жазылат, кандай эрежелерге баш ийет, мына ушул туурасында кыскача маалыматка ээ болосуңар. Эң негизгиси силер мына ушул тактоочтордун кандай суроолорго жооп бере тургандыгын эсиңерге сактап алышыңар керек. Анткени ар дайым сүйлөмдө кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирген сөздөрдү табуу үчүн баяндооч аркылуу башка сүйлөм мүчөлөрүнө дагы ушул суроолорду бере билгенди билишиңер керек. Суроолорго туура жоопторду таба алсаңар, демек силер тактоочторду аныктай алган болосуңар. Эмесе мына ушул тактоочтордун суроолорун эсиңерге сактап койгула. Анткени мына алардын 4 түрүнө тиешелүү болгон суроолор силердин экранда турат. Бул албетте орун тактооч, мезгил тактооч, сын сыпат тактооч жана сан өлчөм тактоочтун суроолору. Эми мына ушул тактоочтор кандай жазылат? Буларды эске салуу үчүн азыр биз айрым учурларга токтололу. Айрыкча жөнөкөй тактоочторду силер оңой эле жазасыңар. Ал эми мындан кыйынчылыкты жараткан бул синтаксистик жол менен жасалган тактоочтор, татаал тактоочтор болуп эсептелет. Анын ичинен кош сөз түрүндөгү жана кошмок сөз түрүндөгү тактоочтор болуп саналат. Кош сөз түрүндөгү тактооч менен кошмок сөз түрүндөгү тактоочторду сырткы көрүнүшүнөн эле оңой аныктап аласыңар. Анткени кош сөз түрүндөгү тактоочтордун ортосунда дайыма сызыкча белгиси коюлат. Мисалы, төмөндөгү сүйлөмдөрдүн биринчисин карап көрөлү. Бала китепти тез-тез окуду. Карагыла, бул жерде тез-тез деген сөздүн ортосунда сызыкча белгиси турат. Демек бул кош сөз түрүндөгү тактооч болуп эсептелинет. Ал эми кийинки сүйлөмгө көңүл бура турган болсок, спорт аянтындагы балдар өйдө ылдый чуркашты. Бул жерде дагы ортосунда сызыкча белгиси коюлган. Бул кош сөздөрдү маанилерине көңүл бурсак, биринчи учурда бир эле сөз эки жолу кайталануу жолу менен жасалса, ал эми экинчи учурда маанилери бири-бирине карама каршы. Ал эми булардын ичинен азыр биз төмөнкү сүйлөмгө токтолуп көрөлү. Ал төмөнкү сүйлөм силер дагы мени менен кошо дептериңерге мына ушул сүйлөмдү жазгыла. Анткени азыр биз силер менен дагы ушул сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Демек, Айтурган жазабыз чогуу, окууга быйыл жайында тапшырат. Биз буга чейинки силер менен аныктап алган суроолор азыр силерге балдар жардамга келет. Биз билгендей эле сүйлөмгө талдоо жүргүзгөн кезде ар дайым баяндооштон баштайбыз. Айтурган эмне кылат? Албетте, Айтурган окууга тапшырат. Окууга тапшырат ким? Сүйлөмдүн ээсин биз баяндоочу аркылуу оңой эле таап алабыз. Демек, Айтурган энчилүү ат сүйлөмдүн ээси. Айтурган окууга качан тапшырат? Жайында тапшырат. Качан тапшырат? Быйыл тапшырат. Демек, көрдүңөрбү балдар? Бул жерде бизде
Экөө тең мезгил тактоочтор сүйлөм ичинде мезгил бышыктоочтук милдетти аткарып калды. Ал эми эмнеге тапшырат? Кыймыл аракет багытталган зат, демек бул окууга тапшырат. Качан тапшырат экен? Быйыл тапшырат. Быйыл качан? Быйыл жайында. Көрдүңөрбү? Бул жерде эки башка өз алдынча мезгил бышыктоочтор катышты. Ушундай болгон учурда силер быйыл жайында дегенди биз муну кош сөз катары, кошмок сөз катары дагы карабайбыз. Андыктан бул бышыктоочтор өз-өзүнчө талданат. Демек, айтурган окууга быйыл тапшырат, быйыл качан? Жайында. Демек, быйыл анан жайында деген булар бири-бирине өз алдынча бир өңчө мүчө катары дагы кызмат кылып калат. Эми ушул сыяктуу эле кийинки сүйлөмдөрдүн дагы айрымдарына токтолуп кетели. Кош жана кошмок сөз болгон учурларга. Мисалы, Жаан майдалап жаап жатат. Эмне кылып жатат? Жаап жатат. Жаап жатат эмне? Жаан кантип жаап жатат? Майдалап. Мындай болгон учурда, балдар, майдалап деген сөздү биз уңгу мүчөгө ажыратабыз. Эгерде ажырата турган болсок, майда кандай деген сынатооч болду дагы, ага лап мүчөсүн уласак, бул майдалап деп туунду тактооч пайда болду. Демек, сөз жасоочу мүчөнүн жардамы менен бизде туунду тактооч жасалды. Ал эми туунду тактоочтор бир сөз катары эле сүйлөмдө бышыктоочтук милдетти аткарып калды. Кантип жаады? Майдалап жаады. Сын сыпат бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми ушул сыяктуу эле көпчүлүк учурда фразеологизм формасында дагы тактоочтор сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып калган учурлар болот. Маселен, төмөнкү сүйлөмгө көңүл буруп көрөлү. Көз ачып жумгуча асман алай дүлөй боло түштү. Бул учурда сүйлөмдүн баяндоочуна дегенде эреже боюнча аныктап алабыз. Асман эмне болду? Демек, асман алай дүлөй боло түштү. Боло түштү эмне? Асман. Асман кандай боло түштү? Алай дүлөй боло түштү. Демек, мына бул бизде сын сыпат бышыктооч. Тактап айтканда, сын сыпат тактооч, сын сыпат бышыктоочтук милдетти аткарып жатат. Бул жерде байкасаңар кош сөз түрүндө. Анткени алай дүлөй бул кош сөз. Эки түгөйү тең маани берген жок. Бирок биз табиатта мына ошол жаратылыштын кубулушун алай дүлөй деген сөз менен көркөмдөп колдонуп жүрөбүз. Эми кийинки сөзгө көңүл буралы. Асман качан алай дүлөй боло түштү? Көз ачып жумгуча. Демек, көз ачып жумгуча деген фразеологизм качан деген суроого жооп берди. Демек, убакыт аралыгы ушунчалык заматта деген маанини туюндуруу менен көз ачып жумгуча, демек, сүйлөм ичинде сын сыпат бышыктоочтук милдетти аткарып калды. Көз ачып жумгуча, демек, качан алай дүлөй боло түштү? Көз ачып жумгуча ошол убакыттын ылдамдыгын билдиргендиги менен биздин сүйлөмүбүздө мезгил тактооч же мезгил бышыктоочтук милдетти аткарды. Эмнеге көңүл буруу абзел? Албетте, мына ошол сүйлөмдүн контекстине, жалпы маанисине көңүл буруу зарыл. Анткени көпчүлүк учурда суроолорду туура эмес берип алуу менен биз туура эмес талдоо жүргүзүп алышыбыз мүмкүн. Эң негизгиси мына ошол жалпы контекстке ылайык сүйлөмдөгү ар бир сөзгө кыймыл аракет аркылуубу, сүйлөмдүн ээси аркылуубу суроо берүү менен анын сүйлөм мүчөлөрүнүн милдеттерин аткарган сөздөрдү аныктап алсак болот экен. Кымбаттуу балдар, силерге мына өз алдынча машыгуу үчүн бир нече сүйлөмдөр келтирилди. Силер дагы өз алдынча талдап көргүлө. Ал эми бул жерде эң маанилүүсү кош сөз түрүндөгү биздин
тактоочтордун ортосунда сызыкчалар келе турган болсо, ал эми кошмок сөз түрүндө тактоочтордо сызыкча белгиси коюлбай жазылат. Мына ушундай учурларга өз алдынча дагы мисалдарды карап чыгып машыксаңар болот.